Урматтуу Алмазбек Акунжанович, биз ошо кече эл менен жолугушуп келгенде негизи элдерден түшкөн арыз мундардын бул жерге көтөрөбүз деп келдик. Мен айтып кетсем, Кызылкыштак, Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн тургундары жазуу түрүндө кайрылды эле. Ошол жерде Сураташ деген айылы бар. Бул чек арада турат, приграничный. Бүгүнкү күндө булар статус ала элек приграничный, бирок чек арада туруп, ошол айыл бүгүнкү күндө кеңейип, чоңоюп, халкы бүгүнкү күндө 6000 адамга жетти. Бирок башында эски салынган мектебине балдары батпай, бүгүнкү күндө Ош шаарына жана башка айылдарга алып келип окутуп атыптыр. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө алар аябай муктаж болуп атат жаңы мектепке. Ошону сиз өзүңүз жазып алсаңыз, ошону эске алып койсоңуздар, анан ошондой эле Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн эли кайрылуусунда бул таза суу проблемасы. Булар Ош шаарынын суусун алчу экен. Бүгүнкү күндө Ош шаар кеңейип, бийик кабаттуу үйлөр салынып, бүгүнкү күндө таза сууну буларга берүүнү токтотуптур. Кышында берет, жайында буларга толугу менен жаап атыптыр. Ошон үчүн булардын кайрылуусунун негизинде башка ошо Папан суу сактагычтан келеткан суустан ошону бир өзүнчө бир линия тартып, ошолорду таза суу менен камсыз кылууга кат менен кайрылды. Мен аны сизге берейин. Ошол маселени биз карап чыгып, мына эртеңки же кийинки жылга бир ошону титульный листке кап вложение киргизели. Анан негизи, урматтуу Алмаз Акунжанович, айта турган дагы бир нерсебиз бар, бул билим берүү тармагында. Бизде Кара Суу районунда Кыштак айыл өкмөтүндө жайгашкан Кара Суу Дүлөй балдар атайын жатакана типте бала бакчасы бар. Ошол жерде 60 бала тарбияланат. 2008 жылдан бери өкмөттүн токтомунун негизинде 28 сом эле акча бөлүнгөн 3 малдык тамагына. Мен буну кат менен кайрылганмын. Ошону 110 сомдон 220 сомго мына бүгүнкү күндө көтөрүптүр. Кат менен кайрылсак, аны биз чечпейбиз, Минфин чечет деп. Мындайча айтканда, отписка менен иштеп калышты бүгүндө. Ошону көңүл буруп, ушу боюнча так маалыматтарды алып, эгерде керек болсо, кегиле эмдиги мына бюджетке же мына эртең бюджеттин өзгөрүлүшү келет, ошол жерге киргизип береличи. Себеп Дүлөй, булар инвалид балдар. 28 сомго 3 мал кайсы тамакты жейт эле? Ошондой маселе ошо Кара Суу районунун Кычан Жакыпов атындагы интернат мектебинде. Ал жерде 350 бала окуйт. Алар бүт мигранттын балдары. Алардын дагы акчасы тамак ашка көтөрүлбөй кала берген. Каттар менен бизге кайрылат. Биз билим берүү министрлиги беребиз, Минфинге беребиз. Каражат жок деп. Башка жака биз табабыз, ошо биз балдарыбызга таба албаганыбыз бул уят. Ошону жазуу түрүндө мага маалымат берип койсуңузчу. Эгерде керек болсо, ошо министрликти чакырып бир өзүчө бир сүйлөшпөсөк болбой калды.